Арбаңыздар мекендештер. Россия Федерациясында эми мета свидетельствосун өтүш үчүн болгону 30 эле күн берилип калды. Мурда 90 күн берилчү. Сөздү ушул боюнча баштайбыз. Сөз баштаарынан кичинекей жарнама. Барыбыз эле Кыргызстанга жүк салып, дары-дармек берип, аэропортко барабыз, жалдырайбыз. Асман экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстанга 600 рубльдан баштап жеткизип берет. Волгоградский проспектте дареги телефон номерин, даректерин бүт баарын мен алдына жазып коем. Кайрылуу бериңиздер, мекендештерди колдой бериңиздер. Урматтуу мекендештер, 10 июнда 2026 Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин жаңы мыйзамга кол койду. Ал миграция жаатында эми чет элдик жаран, эмгек мигранттарды Россия Федерациясына келгенде мурда 90 күндүн ичинде метасвидетельствование өтүп, Сахарага барып туруп бүт документтерин жасачу эле, эми ошого 30 күн берилет. Кокустан ушул 30 күндүн ичинде ошол өтпөй кала турган болсо, анда реестрге түшүрүлөт. Ошол себептен 1-сентябрдан баштап бул мыйзам күчүнө кирет. 1-сентябрга чейин кимде кандай мурда метасвидетельствование өтсө ошол бойдон эле жүрө бересиңер. Эгерде силер жакында эле өтсөңөр же жарым жыл мурун өтсөңөр, ровно 1 жыл өткөндөн кийин кайрадан жаңы өтөсүңөр дагы 1 айдын ичинде. Ошентип туруп жүрө бересиңер. Бирок Россия Федерациясына жаңы 1-сентябрдан кийин келсеңиздер, 30 күндүн ичинде сөз метасвидетельствование өткөрүп коюш керек. Метасвидетельствованияда биринчи каналат гепатитти текшерет, ВИЧ текшерет, андан тышкары баңгизат балким колдонуп калгандар болсо, кээ бир мекендештер тилекке каршы кандан чыгып калат, аны дагы текшерет. 1 сутканын ичинде эгерде ошондой оору, дарт же наркотикалык баңгизат канынан чыга турган болсо, составтары, анда МВДга жана Роспотребнадзорго 1 күндүн ичинде алар жооп беришет, 1 сутканын ичинде. Андан кийин депортация, выдворение мындан ары болуп Россия Федерациясына кирүүгө такыр мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул мыйзамдагы тилекке каршы дейбизби же жакшыбы, аны дагы убакыт көрсөтөт. Күчүнө кирди, буга дагы көнүшүбүз керек. 1-сентябрдан баштап 1 айдын ичинде өткөндү унутпаңыздар. Эгерде дагы суроолор болсо, ушул жаатынан же башка жаатынан ошо биздин YouTube каналга жазыңыздар, силерге ал жерден дагы жооп беребиз. Сак саламат болуңуздар. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, биз 2 ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14.